Assalamu alaikum dostlar, кандайсыңар? Денсаулыктар жакшыбы достор? Кечирип коесуңар, прямой эфирим көрүнбөй да, угулбай да калыптыр. Азыр айрым досторумдан мындай айтканда сураныштар келип түштү. Башынан эфир кылбай эле мындай видео обращение кылчу депчи. Мына мен силерге атайын, мына видео обращение кылып атам достор. Бөлүшкүлө тараткыла, мен силерге азыр бомба информацияны айтам. Ал кандай бомба информация десеңер, Мегакомдун тегерегиндеги көтөрүлүп жаткан маселелер тууралуу мен силерге айтып берем. Достор, бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты, алтын чакырылыштын депутаты, азыркы действующий депутат Дастан Бекешев Мегакомду саталы деп чыкты. Туугандар, саталы деп чыкты. Анан эми мен силерге айтарым, Мегакомду эмнеге сатышыбыз керек? Мен Мегакомдун сатылышына түздөн түз каршымын. Мен эле эмес, баарыңыздар каршы болсоңуздар керек. Буга чейин 2011-жылы Садыр Жапаров эмнеге какшады эле? Садыр Жапаров какшап отуруп 51%-ин улутташтырбады беле? Ошол нерселерди көрүп билип туруп анан кантип анан саталы деп атасыңар? Урматтуу чүнкириктер, силер Мегакомду саткандай кимсиңер? Силердин эмне бул не жеке мүлкүңөрбү? Силер саткыңар келсе өзүңөрдүн бөйрөгүңөрдү, өтүңөрдү, бооруңарды саткыла. Элдин мүлкүнө, мамлекеттин мүлкүнө кол тийгизгениңерди токтоткула. Мамлекеттин мүлкүн саткыдай силер эч кимсиңер? Эмне силердин бир жериңерди чукуп атабы бул Мегаком эмне? Эмне силердин бир жериңерди эмне кемитип атабы? Мамлекетке налогун төгүп атат убагында. Ошол налогдун эсебинен айлык алып атышат. А силер эмне? Садыр Жапаров айтмакчы, алтын жумуртка тууп аткан тоокду эмне саткан атасыңарбы? Токтотпойсуңарбы ушундайыңарды? ызычы болуп атып араң улутташтырбадык беле жарымын? Ошол кездеги Садыр Жапаров депутат болуп турган кезде трибунага чыгып алып ызычы кылып атып, документтер менен тастыктап көрсөтүп берип атып, айтып улутташтырбады беле туугандар? Конечно, мен жиним келип атат, конечно, бул нерсеге. Эми деген бул эмне деген? Эмне бюджетке зыян келтирип атабы? Эми сатууга себебин карасаңар, эмне деген себеп айтыптыр? Ал жерде жалаң бездейликтер иштейт деп. Кыргызстанда 50% жок дегендей жумушчу жок отурат. Эмне сиз ошондо Кыргызстандын тең жарымын бездейлик деп атасызбы? Бездейлик деген сөздүн мааниси башкача болот туугандар. Не жыгаган бездейлик болуп жүрүптүр алар? Не эртең не ошол бездейликкен деп Мегакомду сатып, иштегендерим жарымын мигрант кылып жөнөткүлө Россияга, жарымын анда Кытайга сатып ийгиле. Силер мамлекеттин мүлкүн сатам деп ойлобой эле койгула. Мамлекеттин мүлкүн сатканыңар бул элиңерди сатканыңар. Силер элдин мүлкүн кандай сатканга укугуңар бар? Элдин уруксаты жок. Силер эмне? Эл өкүлү болсо эле ошол болду деп атасыңар. Эл өкүлү деген наоборот элдин пайдасына чечиш керек. Элдин пайдасына сүйлөш керек. Кандайдыр бир күчтөрдүн кызыкчылыгы үчүн эмес. Балким Дастан Бекешев муну балким ойлонбой сүйлөп койгондур. Бирок ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлөн дейт. Сиз кандайдыр бир балким күчтөр менен сүйлөшүп алгандырсыз балким. Биз каяктан билели? Буга чейинки Мегакомду сатан деп чыккан адамдардын тагдырын сиз жакшы билесиз. Мегакомду сатканга эч кимдин укугу жок. Текебаев чыкпады беле Мегакомду сатан деп Маевскийден $1 миллион алып. Анын тагдыры эмне болду? Буга чейинкилердин тагдыры эмне болду? 2003 жылдан баштап 2006 жылга чейин Айдар Акаев башкарып турган. 2006 жылы, 2005 жылы революция болсо дагы, төңкөрүш болсо дагы, Айдар Акаев 1 жыл башкарып турган 2006 жылга чейин. 2006 жылы Максим Акифеко Москвадан жолугуп, өзүнүн үлүшүн бөлүшкөндөй бөлүшүп алышкан. Устукан бөлүшкөндөй бөлүшүп алышкан. Ошондо мамлекеттин пайдасына иштеди ошондо. Азыр мамлекеттин пайдасына иштеп атпайбы? Улутташтырбады беле жарымын ызычы болуп атып Садыр Жапаров. Эмне болуп атасыңар эми? Кетериңерде мындайча айтканда кыйшаңдабай нормально кеткиле. Урматтуу биздин алтынчы чакырылыштын депутаттары. Силер эртеңки күнү Мегаком сатылып кетсе, тынч карап отурбайт эл. Анткени бул Мегакомдун налогу менен бюджетке түшүп атат, бюджет толуп атат. А бюджеттеги акча менен эл, иштеген эл айлык алып атат. Врачтар, мугалимдер, милиционерлер айлык алып атат. Кусур урат туугандар, уялбайсыңарбы? Кечирип койгула, бирок эмоция менен сүйлөп атсам. Просто ушундай жиним келип, ушундай каным кайнап атат анткени. Кечеги болгон иштерди да унутуп калдым уже мен. Бүгүнкү мына Дастан Бекешевдин кылган кылыгы бул, ачыгын айтканда бул итчилик. Силер Мегакомду саткандай же саталы деп сунуш бергенде силер эч кимсиңер? Үйрүңөр менен кетпейсиңерби? Акыркы 4 айыңар калды. Балким 3 айыңар калды.
Бошотуп бергиле да. İşte albaysыңарбы? Тура сунуш элдин пайдасын айта албайсыңарбы? Кеткиле да, жөн эле отура бербей. Сүйлөйт десе эле бир нерсени айтып, ал жер жогорку кеңеште. Ал жерде айтылган ар бир сөздүн маанисине ээ болуш керек. Ар бир сөздүн мындайча айтканда ар бир айтылган маселенин жообу болуш керек. Ар бир суроого жооп ошол жерден издениш керек. Жөнөкөй суроо эмес, бул мамлекеттик суроолор боюнча. Мамлекеттин мындайча айтканда кызыкчылыгы үчүн чечиле турган суроолор болуш керек ал жерде. Siz улуттун кызыкчылыгын эмес, кандайдыр бир күчтөрдүн кызыкчылыгын коргоп атпайсызбы, Дастан Бекешев? Улуттун кызыкчылыгы башкача болот. Сиз балким улуттун кызыкчылыгын ойлобой турсуз. Сиз эгерде улуттун кызыкчылыгын ойлосоңуз, сиз эмгиче кыргызчаны такылдатып сүйлөп калмаксыз. Новиковчолук жоксузбу, Артем Новиковчолук? Орус болсо да кыргызчаны такылдатып сүйлөп атпайбы? Сиз кыргызча сүйлөгөнүңүздү бир да жолуга элекмин. Уккам, кантип сүйлөгөнүңүздү билем. Киргиздердей болуп сүйлөйсүз. Сиз киргиз эмессиз, сиз кыргызсыз. Сиз кыргыз үчүн күйүшүңүз керек. Кыргызча сүйлөңүз. Кыргызча сүйлөйт десе дагы ар нерсени былжырай бербей, кыргыздын келечеги үчүн, улуттун кызыкчылыгы үчүн сүйлөңүз. Мамлекеттин мүлкүн саталы, антели ментели деп. Ал жерде бездениктер иштеген жок. Алар да мамлекетке салымыбызды кошолу деп иштеп жүрүшөт. Анда эртеңки күнү Мегакомду саткыла. Эгер Мегакомду сатсаңар, биздин сүйлөшүп аткан сүйлөшүүлөрүбүздү башка бирөөлөр угат деп, укпайт деп ким кепилдик бере алат? Эч ким кепилдик бербейт. Интернет аркылуу прямой трансляциялар болот. Мамлекеттик деңгээлде. Ошолорду үзүп, хакерский атакалар болот. Ошолор болбойт деп ким кепилдик бере алат эгерде сатып ийсеңер? Эч ким кепилдик бербейт. Силер мындайча айтканда Кыргызстандын маалымат булагын, мындайча айтканда соцсеттерди силер мындайча айтканда сүйлөшүүлөрдү бүт бардыгын кандайдыр бир күчтөргө өткөрүп бересиңер. Эгер сатсаңар, эч качан Мегакомду сатам деп ойлонбой эле койгула. Саталы деп сунушту айтпай эле койгула. Кетериңерди абириңердин актыгында кетип калгыла. Мегакомду сатам деп чыккан адамдын тагдырын билесиңер, кимдер экенин, эмне болгондорун силер билесиңер. Тугандар, видеону бөлүшкүлө, оюңарды жазгыла, бардыгы көрсүн тугандар. Бул Дастан Бекешев. Мен буга чейин мындай сабыр кылып келгем. Буга чейин дагы ушундай сөздөрдү сүйлөп келген. Бүгүнкүсү уже мындай кокого жетип кетти, ачыгын айтканда. Майда чүйдө маселеде калыс сөзүңүздү айтасыз, Дастан Бекешев. Мамлекеттин кызыкчылыгына келгенде бир тараптуу сүйлөп каласыңар. Сүйлөсөңөр, нормально сүйлөгүлө. Эгерде ушунчалык эле кыйын, патриот, кыргыздын улутунун, кыргыз улутунун кызыкчылыгына иштеген депутат болсоңуз, кыйын киши болсоңуз, ушунчалык кыйын киши болсоң, Новиковдо Кыргызстан үйрөнүп алыңыз. Новиков орус, а сиз кыргызсыз. Кыргыз менен орустун айырмасы болот. Кыргыз деген эмне? Адакан Мадымаров айтса эле, ушундай болуп калабы эмне? Кыргыз болуп жаралыш үчүн орус болуп төрөлүш керек деп. Жок, сиз кыргыз болуп төрөлгөнсүз. Кыргыз болуп калыптанышыңыз керек. Кыргыз болуп төрөлүп, орус болуп калыптанбай. Сиз үлгү алыңыз Артем Новиковдон. Кыргызстанды такылдады да, сиз кыргызча сүйлөгөнүңүздү бир да жолу элекмин. Бир да жолу кыргызча интервью бере элексиз. Эмне, Новиковчолук жоксузбу? Уятта тугандар эми. Борорса борго төбөт болуп айтып кайра элдин кыжырына тийген немелерди чыгарасыңар. Токтоткула тугандар. Бардыгыңар керек болсо флешмоб баштагыла. Мегакомго тийбегиле деген. Мегакомго тийбегиле. Мегаком бул алтын жумуртка тууп берип аткан тоок. Биздин бюджетти толтуруп аткан бирден бир негизги булактардан болуп эсептелет. Мисалы бизде бюджетке бирден бир эң чоң пайда түшкөн бул кумтөр. Кумтөрдөн кийинки булар биздин ички ишканалар, предприятиялар. Ошолордун арасындагы орду бар. Кыргызстандын бюджетине толтурганда мындай бир салымы бар. Предприятиялардын бири бул Мегаком. Мегакомго тийбегиле. Мегаком силердин менчигиңер эмес, Мегаком элдики. Керек болсо 100%-ден мамлекет көткөрүп алыш керек. Керек болсо 49% эмне? Бүт 100% өткөрүп алыш керек. Бөлүшүп койгула тугандар видеону, баары көрсүн, пусть. Бу окшогон 200'дүү, 2 сүйлөгөн депутаттардын бизге кереги жок. Эгерде мен бүгүн ошол сүйлөп атканда, ошол сөздү угуп турган депутаттарга ачыгын айтканда аябай нааразы болдум. Кантип ошол сөздү угуп отурдуңар? Силер кантип ошол нерсеге мына действия кылып отурасыңар? Буга чейин ошол Мегакомдун айынан күрөшүп келбедиңер беле? Улутташтырабыз деп. Кыйкырып келбедиңер беле? Садыр Жапаров кыйкырып улутташтырбады беле? Эмне сатканы турасыңарбы? Молчание согласие болуп эмне? Унчукпастык бул макулдук болуп эмне берген атасыңарбы? Жок, силер эгерде Мегакомду сатчу болсоңор, тарынбагыла. Депутаттар тарынбагыла.
Силер саткыңар келсе бөйрөгүңөрдү, өпкөңөрдү, жүрөгүңөрдү саткыла керек болсо, бутуңарды саткыла, балаңарды саткыла, элдин мүлкүнө тийбегиле. Элдин мүлкүнө тием деп ойлонбогула дагы. Силерге окшогон көпөстөрдүн айынан мамлекетибиз 30 жыл бойду. Мына эгемендүүлүктү алганыбызга 30 жыл болду. Өнүгүп кеттикпи, жырап кеттикпи? Аркага кеткенден кетип баратабыз. Иштейм деп келген адамды буттан тососуңар. Өзүңөр болсо оозуңардан бир нормальный сөз чыкпайт. Былжырагандан былжырайсыңар. Былжырагандар. Токтоткула. Меокомго тийчи болбогула. Меоком деген бул мамлекеттин мындай чыккан каржы булагы болуп эсептелет. Токтоткула. Тугандар, бөлүшкүлө видеону. Оюңарды жазгыла. Бул окшогон көпөстөргө уже биз иштебесек болбойт. Бул көпөстөрдү мындайча айтканда токтотпосок ушундай да болбойт. Эртеңки күнү Меоком сатылып кетсе, бул кеч болуп калат, тугандар. Ана Меоком сатылгандан кийин анан көрөсүңөр. Айлыгыңар ошондо кыскарат. Ошондо анан налогдор төгүлбөй калат. Бюджетте ошондо дефицит болот. Анан айтасыңар, ким күнөөлүү? Мамлекет күнөөлүү. Ким күнөөлүү? Мамлекет күнөөлүү. Жок, мамлекет күнөөлүү эмес. Мына күнөөлүүлөр. Күнөөлүүлөр ушулар. Керек болсо алтын кендерге тендер бергендер да ошо күнөөлүүлөр болуп эсептелет. Тендерлерди саткан. Ошолордун бүт баардыгы ушу мамлекеттин мындайча душмандары. Ошолор күнөөлүү болот. Мамлекет күнөөлүү эмес эч качан. Ошо мамлекетте отурган, кызматта отургандар күнөөлүү болуп эсептелет, тугандар. Токтоткула бул нерсени.